Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон бул кечте кайрадан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Ал эми бүгүн студияда өзгөчө мырза конокто, алдыда тааныштырып кетебиз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен бажытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө бизге атмосфера түзүп берген пиала чайын айтып кетпесек болбойт. Пиала чайы ар бир үйдө колдонулса керек. Ал эми өзгөчө даамга ээ мына дал ушул пиала чай менен бүгүнкү берүүбүздө келген коногубуз менен чай үстүндө сырдашмакчыбыз. Ал эми биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы ким келди экен деп көптөн күтүп калды окшойт. Анда эмесе тааныштыра кетейин. Биздин бүгүнкү куттуу студиябыздын өзгөчө коногу, өзгөчө үнгө ээ таланттуу мырза Ильяс Андаш. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Саламатсыздарбы Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен үн алышып, жүз көрүшүп жатканыбызга ыраазыбыз, кубанычтабыз. Биз менен болуңуздар, биз сиздерге жакшы сөздөрдү айтып беребиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Аман эсен. Кайсыл жактан келип атасыз дегиле? Шаардан эле, сиздер шаардын ортосунда болгондуктан жакын эле экенбиз, ошондуктан алыс жерден келген жокмун. Бардыгы ойдогудай. Жакшы. Келиңиз Ильяс мырза, анда маанайыңыз жакшы болсо, биз дагы сиздин бүгүнкү студиябызда көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Алгач эле чыгармачылыгыңыздан баштайлы. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Негизи көп жаңылыктар бар. Жакында эле бир 3 жуманын аралыгында ушу Сагынам деген чыгармабызды чыгардык, клипин да тартууладык. Кудай буйрса, мына 1 жума, 2 жумадан соң дагы бир жаңы клип, жаңы ыр болот. Быйыл көбүрөөк эмгек салайын дедим ушул өзүмдүн чыгармачылыгыма. Себеп дегенде баягы ортодон ковид болуп калды, кандайдыр бир иштер болуп калды, ошого байланыштуу кичине каражат маселеси оор болуп калган. Анан чыгармачылыктан бир аз алыстап кеткендей болгонбуз. Бирок азыр толук кандуу киришип, Кудай буйрса сонун ырларды даярдап атабыз. Дуэттер да бар. Алдыда жаңы жылдын алдынан дагы чыгарабыз. Сонун чыгармалар бар. Андан соң ушул ар бир чыгарган чыгармама клип тартайын деп дагы өзүм идея кылып алдым. Кудай буйрса, бир ай сайын же 2 айда бир жаңы клиптерди дагы тартуулап турганга аракет кылабыз. Демек, чыгармачылыкка толук киришипсиз да, баягы көрөрмандарыңыз дагы ошо сурап жатты эле, Ильяс мырза жок болуп кетти, каяка кетти, эмне менен алек болуп жүрөт деп. Ильяс мырза жоголгондо эле жок, бирок биздин элибиздин аң сезиминде бар да, жанакы ыры хит болуп турса, иштеп атат дегенчи, анан ыры хит болбой калсын, жоголуп кетти депчи. Мурун хит болуп атканда канча ыр жазсам, жылына азыр деле ошончо жылына ыр жазам, бирок тилекке каршы эл кабыл албай, укпай калгандыктан, көрбөй калгандыктан, бул иштебей калды го деген ойлор пайда болот да. Эмнеге андай хит болбой жатат деп ойлойсуз? Эми ал эл өзү таразалап, эл өзү кабыл алат да ырларды. Анан мен көбүнчө азыр чыгармачыл, творческий ырларга өтүп кеттим окшойт дагы. Элдер баягы тойго ылайыкталган, жеңил ырларды кабыл алып атпай. Анан мен чыгармачыл, оор басырыктуу, жети ата, аргымак деген ырларды жазып атсам, ошол нерселерди балким элдер кабыл албай, ошон үчүн хит болбой атат да. Бирок баягы той менен эле калышыбыз керек да, чыгармачылдагы ырларды жаратышыбыз керек. Себеп дегенде биз атыбыз калсын дейбиз да. Ильяс Андаш деген ат көп жылдарга калсын. Биз дагы эл артисти болгонду каалайбыз. Ошондуктан жалгыз гана тойго иштебестен чыгармачылык жак менен дагы иштешибиз керек. Себеп дегенде биздин ырлар мурас болуп да калыш керек. Жакшы. Анан дуэт дагы жаздырып жатам деп калдыңызда, кайсыл белгилүү ырчы айымдар же кайсыл ырчы мырзалар менен көрүп калабыз? Эми айымдар менен аткарсаңыз керек. Айым. Бирок азыр айтпай турайынчы. Себеп дегенде биз мындай бум жараталы деп атабыз да, дароо эле ыр менен дагы клип менен кылып дагы анан ошо экөө дуэт ырдаптырбы деген бум болсун деп азыр айтып койгондо ал нерсенин баары мындай кызыгы тарап кетиши мүмкүн. Ошондуктан бирок сөзсүз түрдө азыркы учурда популярдуу болуп аткан, ырлары хит болуп аткан айым. Белгилүү айым. Белгилүү айым. Жакшы. Анан той деп дагы калбадыңызбы? Азыр мына күз мезгили, тойдон деле колуңуз бошобой жатса керек. Мен негизи Кудайым буйруп коюптур, элиңе иштейсиң,
ачуу айран хит болгондо көп жыл болду, бирок эмнегедир элдер менин чыгармачылыгымды жакшы көрүп, ушул тойлордон үзбөйт да. Анан тойлорго көп чакырат, тойлорго көп иштейм. Кыйратып кеткен азыркы учурда хитим болбосо дагы эмнегедир элдер мени жакшы көрүп, ушу тойлоруна чакыра берет да. Тойдун күндү жүрө берем да, калбайм. Ошол ачуу айран ичебиз деген чыгармаңыз менен көп чакырса керек. Ал гана эмес, ачуу айран сөзсүз түрдө баягы визитный карточка деп коет да. Сөзсүз түрдө ошолорго да чакырат, бирок ак чардакка, баягы улуу мундагы эжекелер ошо ак чардактырдап бер деп чакырып атабыз деп. Анан азыркы учурда кызым деген хит деле болгон жок, бирок ушул кичинекей наристенин тойлорунда кыз узатууларга ошо кызым деген ырыңыз керек деп, анан ошо кызым деген ырга да чакырып коет. Демек тойлордон колуңуз бошобой эле жүрүпсүз да. Анан той деп калбадыкпы? Жандуу ыр маселеси дагы баягы фонограмма менен ырдабаш керек, ырчылар деген дагы ортодо талкуу болуп кетпеди беле? Чыгар электе, министерство чыгар электе эле мен мындан 10-15 жыл мурун эле тойлордо жандуу ырдагам. Негизи эле жандуу ырдачымын, жандуу эле ырдап келгем. Анан азыр келип эле анан кабыл алынып калып атат да. Анан бирок бул тойдо баягы эмгек кылып каражат табалы дегендей, анан тойлордо ырлардын баары эле жандуу ырдайбыз. Демек сиздин өзгөчөлүгүңүз ошо жандуу ырдаганыңызда экен да, мурдатан бери эле. Келиңиз анда эфирибиздин башында сизди ырдаталы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Эскилерден ырдап берейин, жаңылардан ырдап берейинби дегенде. Өзүңүзгө жакканын ырдай бериңиз. Кандай ыр болбосун, эл сизди кабыл алат да. Анда чыга элек чыгармалар, Кудай буйрса чыгарабыз деген ойдомун. Сонун чыгарма. Мен сенден таза сүйүү ай күткөн элем, берилип бир өзүңдү ай сүйчү элем. Азыр сен алыстасың, кол жеткиз багыттасың, сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым. Сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым деген чыгарма. Керемет. Жакында ушул чыгармаңыз чыгат экен да. Алдыда келечектеги чыгарма. Жакшы. Анан бул чыгарма кимге таандык? Деги эле сиз чыгарма тандоодо эмнеге көңүл бурасыз? Мен өзүм кимге таандык дегендей болбогондуктан көбүнчө музыка жагына неметем, гармониясы, сольфеджосу жагыш керек. Анан акыркы ырдап аткан ырларым ушул өзүмдүн курсташым, досум Руслан Исаков деген досум бар. Баардыгыңыздар эле көрүп калып атасыздар, көп ырчылардын артында бас гитара ойноп, ачкичейин жигит да. Ал досум кыякта да ойнойт, гитарада да, дей койсо человек оркестр деп кое берем да. Кармаган инструментин ойной берет. Анан обончулар көрүнүсүздөр, көбүнчө баягы аккорд басып эле обон чыгарып коет, а менин досум кайрыктар менен, мелодист. Аккордеон ойнойт, гитараны ойнойт, ошол нота менен чыгарат да. Ошондуктан обондору күчтүү, анан тексттери дагы көп эсен өзү чыгарып коет. Анан тексттерин чыгара албай калган ырларды Акбар Кубанычбеков менен иштешебиз. Көбүнчө анда ошо ыр тандоодо Акбар Кубанычбеков менен иштешесиз. Текстте. Обонду Руслан досум менен иштесем, анан мага негизи ыр жакмайын, ырдабайм. Көп эле ырларды сунушташат, акындар башат, могур сага жарашат, могур мындай кылып койсок болот дегенде, бирок ыр жакпаса мен ырдабайм. Негизи өзүмө жакпаса. Кандай тематикада ырдайсыз же ар кандай ырдай бересизби? Мен өзүм кайсыл тематикага жакынсыз? Лирикалык чыгармаларга жакынмын. Башынан бери эле кичинекей кезимден эле жай чыгармаларга жакынмын да. Ошондуктан көп бесен ырларым 70% жай чыгармалар да. Азыркы чыгып аткан ырларым дагы жай чыгармалар да. Анан арасынан шаңдуулар чыгып калат, бирок бир нерсени эле. Жакшы. Анан мына алдыда көптөгөн ырларды жаратып жатам, чыгарам буюрса деп жатпайсызбы? Анан дароо эле артынан клиптерди дагы тартайын деп жатасыз. Клиптер жөнүндө да сөз кылалычы. Негизи эми клип тартуу бул оңой эмес болуш керек азыр. Көбүнчө азыр ырчылар алып баруучу диджей дагы эмне болуп кетип атат. Өзүлөр клипке режиссер, өзүлөр ырчы болуп кетип атпайбы? Менде андай жок. Мен ырды дагы, клипти дагы өзүм профессионалдарга доверять этем. Ошого байланыштуу мен режиссерлорго заказ берем. Көп эсен ырларымды ошо Анвар Осмоналиев режиссер болгон.
акыркы клибимде ушул Эгеркин Эгембердиев досум барыңыздар билсеңиздер режиссер болгон. Мен ырчымын, мен заказчикмин. Мен ырды сунуштайм, ушуга клип тартыш керек деген калган нерсесине эч кандай кийлигишпейм. Актерлорду өзүлөрү табат, өзүлөрү баягы материалдарды өзүлөрү издешет. Мен жөн гана барып ырдап берем. Көп нерсеге аралашпайм. Баягы ким кылса да малды ким сойсо да касапчы сойсун дейт го. Анысындай клипти режиссер иштеш керек. Режиссер өзү оператор издеш керек. Директорду издеш керек, материалдарды өзү табыш керек. Мен эгер бардыгына аралаша берсем, мен анда чыгармачылыгым калып кетет да. Мен ырларда да ойлорум чынан бардык нерсеге аралашпашым керек. Ошондуктан көп нерсеге аралашпайм. Анан көп жерлерге деле ошол тойду деле алып берасызбы же телеведущий алып бербейсизби, сүйлөйсүзго деп, диджей алып бересиз деп чакырышат. Анан мен ырдайынчы, мен ырчымын го деп, мен көп нерсеге аралашпайм. Демек, жан дүйнөңүз ырчылыкка жакын. Ооба, ырдайм. Жон гана ырдайм. Көп нерсеге аралаша албайм. Калгандарын ушул өз кесибин билгендер кылыш керек да. Демек, ошол ар бир кесипти өзүнүн майын чыгарып кылган жакшы деп айтасыз. Сөз түрдө азыр ар кайсы эле аралашып атышпайбы? Менимче ал нерсе мен үчүн ал туура эмес. Анан айтып калдыңыз, ырды дагы, клиптерди дагы баягы мыкты чыгып, эл ошол мыкты болсо чындыгында ошол бойдон кала алат да. Анан ошондой нерсени жаратыш үчүн көп эле каражат кетсе керек, спонсоруңуз барбы дейт. Жок, эч кандай. Өзүңүз ошонун баарын өзүңүз табасызбы дегендей. Менин спонсорум эл да. Бай элдер тойго чакырат, ошол тойдон эле акчаларды ошол клиптерге сунуштайм. Кудайга шүгүр, жакшы эле. Анан каражатыбыз жетет. Клиптерди өзүбүз заказ кылабыз, ошо ырлардын баардыгын өзүбүз заказ кылабыз. Азыр спонсорум деле жок. Эч кандай спонсор жок. Өзүм эле кызмат кылып келем. Ильяс мырза бизнесмен, өзүнчө бир бизнес тармагында дагы алектенди окшойт деп, ошончо чыгарманы, ошончо клиптерди тартыш азыр эми ар бир адамдын колунан келе бербесе керек. Бир аз болсо да атыбыз чыгып калды да, анан эл жакшы көрүп, эл сүйөт, ошондуктан баягы эл дагы тойдон мага каражат берет, ошол каражат менен эле чыгармачылыгымды алдыга жылдыра берем. Эл да спонсорум. Жакшы. Деми өрчүм. Жакшы. Анан сагынам деген сөзүбүздүн башында мына жаңы клип чыкты деп айтып калдыңыз. Азыр сагынам деген аттуу чыгарманын клибин берип алалы дагы, андан соң маегибизди уланталы. Canımdan azap gündü kabullan, göz aldımdan gitmegen, gözlerinde sağına, sakınıç ezetmeni, sanalar sen istetti, sen menen birge getken, жүрөктүн теңи, кусалык кыйнайт мени. Көңілім қибат сені, құш болып ұшып келген қайрылшы деген. Алыстасың жанымдан, азап күнді қабылдан, көз алдымнан кетпеген, көздеріңді сағынам. Алыстасың жанымдан, азап күнді қабылдан, göz aldımdan gitmegen, gözlerinde sağına. Göz aldımdan gitmegen,
алдымдан кетпеген көздөрүңдү сагынам көз алдымдан кетпеген көздөрүңдү сагынам үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен паражытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Мына сагынам аттуу чыгармаңыздын клибин дагы көрүп калдык. Чындыгында өзгөчө тартылыптыр. Келиңиз ушул клип боюнча кененирээк токтолсок. Кантип тартылып калды дегеле? Баягы сизге айтып бергендей эле мен режиссерго эле ошо Эркин досума эле телеграммадан салып койгом. Ырды уктуңбу, ыр жакты. Досуңузга жакын. Эми ойлоном да тартыш керек. Мынча каражат бар. Иштеш керек дедим. Анан ал досум эле так, могу күнү мояка келесиң, мындай кыласың. Мен жөн гана жардамчы болуп жүрдүм. Ал жакта балдарга суу сунап келип берип, тамагын алып келип берип, анан жигиттер, кыздар, балдар өзлөрү иштешти. Мен жөн гана жанакы ырдаган жерлерин эле ушул биздин шаардын четинде ушул пустыня сыяктуу жер бар экен, кум жермен. Ошол жактан эле ырдап эле койгом. Сюжеттеринде ушул жигит балдар өзлөрү ойношуп, өзлөрү эмгектенишкен. Анан мен айтып атпайм жанакы аралашкан жокмун депчи, мен продукцияны алдым, клип мына даяр болду деди. Анан телелерге, бияктактарга өзүм алып барып презентация кылдым. Ошондой идея сизден эмес? Жок. Тигил тараптан. Эркин Эгембердиев, режиссер. Анан мындай эми кээде баягы жакпай калган, купулуңа толбой калган учурлар болсо керек да. Мен окуп көрөм да сценарийди. Баягы Эркин 3-4 вариантты жиберет да. Окуп көрдү, анан могу сонун вариант болот экен десем, ушул туура келет деп, анан ошол менен барлашабыз. Калган ушул тартылып аткан процесстерге мен аралашпайм. Жакшы, анан негизи бирок ушул чыгармачылыкта ушунча жылдан бери ушундай учурлар болду беле? Мисалы, жакпай калып же кандайдыр бир жерде окшошпой калып клиптерден. Ооба, сөзсүз түрдө болгон. Баягы кээ бир клипмейкерлерге заказ кылып, анан идеяңды айтып бересиң го, мына мындай болсун, хорошо деп, анан жеткирбей эле аралаштырып салат кадрлардычы. Анан чыга келгенде башы аяк, аяк мындай аралаштырып эле тизип салат. Баягы шашып иштегендиктенби, кээ бир клипмейкерлер жөн эле тизгилей берет да. Анан кайра оңдоп бербейсиң десең оңдобойт. Анан ошол ойдон чыгып калган клиптер дагы бар. Жакшы. Негизи ушул сагынам аттуу клибиңиз канча күндө даяр болду ошондо? Так, тартуу процесси, съемкасы 1-2 күн болду. Клиптин өзүн даярдашы бир 3 жума болду. Монтаждап, крастетип отурушту. Так өзүмдүн клипке даярданабыз, моунча күн, могу күнү тартабыз деген дагы бир 10 күн болду да. Кыскасы бир ай убакыт кетти. Анан мына бир нече клиптерди жаратып келесиз, ушул кайсыл клипке көп каражат кеткен, сыр болбосо? Эстеп көрбөйсүзбү? Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген клипке көп каражат кеткен. Көпчүлүк күйөрмандардын жүрөгүнөн орун алган ыр да бул дагы. Ооба, ал кезде доллар 43 кез беле, ошондо биз күндө чыгып атканбыз съемкага, күндө. Ал клипти 7 күн тартканбыз. Баягы кадрлар аябай көп да, анан 7 күн беле, жок 12 күн беле. 12 күн болуш керек. 12 күн күндө 7000 сомдон кара акча жок, каражат коротуп кете бергенбиз да. Анан менимче ал кездеги акчага долларга алмаштырганда бир 2-2,5 миң доллар кеткен да. Ал кезде 2-2,5 эч ким деле клип тарта элек болчу да. Бирин серин эле клиптер бар болчу. Көбүнчө ал кезде билесизби, $500, $700 клип тарчу. Анан ошол кезде ошондой каражатка тартылган да. Кымбат клиптердин бири. Кымбат клиптердин катарында болуп кеткенде. Жакшы, анан мына чыгармачылыгыңызда ушундай жакшы жаңылыктар коштолуп атыптыр. Анан жеке жашооңузга кайтсак, сиздин өзүңүзгө окшош татынакай кичинекей кызыңыз бар. Анан ал дагы баягы чыгармачылыкка жакындай көрүнөт да. Эгер кийин мен ушундай сиздей эл алдында чыгып, өзүм ырдайм деген ойлору болсо, баягы колдойсузбу? Же такыр эле чыгармачылыктан аралашуусун каалабайсызбы? Мен азыр каалабайм. Мен азыркы жашоодогу принциптерим бар. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек. Мындай
үй бүлөм менен эч кандай съемкага, радио эфирлерге, телевиденияга барбайм. Себеп дегенде Ильяз Андаш чыгармачылыкта өзү гана. Мен кичи кезимде эле ушул үйлөнө элек кезимде эле үйлөнсөм, үй бүлөмдү бул нерсеге аралашпай албайм. Менин келинчегим шоу-бизнесте эч кандай тиешеси жок болуш керек деп неметкем. Анан анысы кандай келинчегим вообще шоу-бизнес ыр-пыр деген жерден түшүнбөйт. Карап коет, ошо чыгармачылыкты менен эле көрөт. Анан балдарымда дагы ошол нерсени ошо 18ге чыкканга чейин каалабайм да. Анан эгер кызым ушунчалык эле же уулум таланттуу болгону мен угам да, баягы чыгармачылыкты билем, окугам дегенчи анан ырдап калышса, кыйын болуп ырдап калышса сөзсүз түрдө көмөк көргүзөм. Себеп дегенде бул талант текке кетпеш керек да. Эгер чыныгы талант болсо, мен демөөрчүсү болом, мен продюсери болом, мен аракет кылам да. Бирок 18ге чейин бул нерсе каршысыз. Каршым. Бирок баягы эми өзүңүз байкайсыз да, кандай жөндөмдөрү бар, балким ырдап калат же үйдөн. Ооба, мен балдарымдын экөөнүндө тең слухтары бар. Ритмический дагы күчтүү, баягы бир нерсеси бар да. Анан кызым бийге да барып калды, бийге да барып коет, ал жактан дагы жакшы ийгиликтер кездешет. Анан мен кичине чоңойсун деп атам, азыр 8 жашта болуп атпайбы, бир 10 жашка келгенде ушул кыргыздын улуттук аспабын ойносо экен деп комузга берип койсомбу деп атам да. Баягы творческий. Анан мен балдарымдын англис тилинде таза жеңил сүйлөгөнүн каалайм, ошондуктан ошол нерсеге да көңүл бурам го да. Себеп дегенде баягы азыркы дүйнө жүзү баягы кичирейип калбадыбы? Мурун чоң болуп биз Америка алыс, четиги алыс деп калбасты, азыр жакын. Самолет менен бир дароо эле учуп барып койсот. Ошондуктан алардын ушул тил жагын жакшы билсе, анан музыка жагынан ушул комузду билсе деп кыялданам да. Кыргыздын байыркы аспабы. Баягы биз баарыбыз эле пианиного өткөрүбүз, же буга өткөрүбүз, улуттук аспаптарды да үйрөтүш керек да. Себеп дегенде бизден баягы муундан муунга калыш керек да кыргыз аспаптары. Ошондуктан ошол жагына бурам го дейм да. Жакшы, демек музыкалык жагы бар. Жакшы. Анан ошол жубайыңыз бирок өзү чыгармачылыктан алыс болсо дагы сизди түшүнүп, ар дайым колдосо керек. Сөзсүз түрдө башка аргасы бар. Башка аргасы жок. Себеп дегенде баягы сиз айтмакчы ушул үйдө турган чайга нан, нанга май сүйкөйбүз да, манга сыр коюп сүйкөө келет да, баягы тамак жегиси келеби. Себеп мен чыгармачылыгымды сыйлаш керек. Чыгармачылык менен биздин ушул курсагыбыз ток, үйүбүз бар, кийимибиз бүтүн, эл менен баарлаша алабыз дегендей да. Анан бул нерсеге безоговорочно да. Мындай жок, сен мумен ырдаба, ана мындай кылба, мындай ыр жазба, сүйөм деген ыр жазба деп эч кандай нерсеме аралашпайт. Биз башында эле ушул сүйлөшүп алганбайт дагы. Жакшы экен. Бул чыгармачылык, бул иш, жумуш. Жакшы. Анан мына сизди канча жылдан бери чыгармачылыкта бир стиль менен көрүп келебиз, Анан мындай жаңылануу же кандайдыр бир стилимди, образымды өзгөртүп деген ойлоруңуз барбы? Жок, андай ойлорум жок. Себеп дегенде баягы Ильяз Андашты азыркы күйөрмандар кандай кабыл алып атса, ошо жакканым үчүн ошол азыркы статуста келатам да. Мен элден алдыга чыгып кетпейм, артта калып калбайм, ортодо эле болгон жагат да. Анан мага эч кандай хайп дагы кереги жок. Дене мүчөмдү өзгөртүп же чачымды башкача кылып да кереги жок. Себеп дегенде мен эл ушундай ойдон кабыл алып атат. Азыр ушул ойдон эле Кудайга шүгүр, анан бир нерсени өзгөртүп же ылдый түшүп кетип, же бир нерсе кылып туура эмес нерсе кылбай дегенден мен мындай корком да. Анан баягы элдер кабыл алды, Ильяз Андашты тааныйт, ушул ойдон кабыл алат. Ошондуктан мен бул нерседен алыстабайм да. Демек, элдин ортосунда болгон жакшы дебейсизби? Жакшы, маегибиз эң сонун уланып жатат. Келиңиз, сизди дагы бир чыгарманы аткарталы, балким ошо ачуу айран ичебиз деген чыгарманы аткарып бересиз бизге. Эми шаңдуу чыгарманы мейли аткарып берейин. Кандай ырдап калса. Адыр-адыр тоолордон айгыр минип түшөбүз, ат дүйнөдө не кызык, ачуу айран ичебиз, ачуу айран ичебиз. Агайын ачуу айран ичебиз, ачуу кефир ичебиз.
Биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө мына пияла чайын келген коногубуз менен чай үстүндө сырдашып, маектешип жатып ичебиз. Анан ушул пияла чайы дагы өзгөчө даамга ээ. Чындыгында баардыгыңыздарга да сунуштайм. Албетте анан келген коногубузга дагы пияла чайын куру кетирбей белекке беребиз. Бул сизге. Ай, рахмат. Ичип эле жатып алалы. Кружка. Кружка да мага. Үйүңүзгө барып, жубайыңызга берип, чайдан демдетип, бүгүнкү чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү эстеп туруңуз. Мына сиз менен маектешип жатып, сонун ырларды, чыгармаларды, айтор акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп жатып, эфир жарым сааттык эфирибиз дагы аяктап баратат. Келиңиз, ушул кыргыз элибизге сизден бир эркин микрофон болсунчу кененирээк. Рахмат чакырганыңыздарга, кутмандуу да кечиңиздер менен жүрөгүңүздөрдө жакшы музыка жашасын, кышыбыз жылуу болсун, каардуу болсун, үйүбүздө свет өчпөсүн, көмүрүбүз болсун, наныбыз болсун, даныбыз болсун, анан тынчтык болсун дүйнөбүздө азыркы ситуацияга байланыштуу. Анан Кыргызстаныбызда баардыгы болсо, элибиз майрам тойдо болсо, биз ошол тойлордо ырдап, сиздер менен жыргап, баарлашып жүрөбүз. Эфириңиздер тунук болсун. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар, баардыгыңыздарга салам. Ильяз мырза, сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу атайын убакыт бөлүп биздин студиябызга келип бергениңизге дагы чыгармачылык ийгилик, дагы кыргыз элибиздин жүрөгүнөн, көңүлүнөн, түпкүрүнөн орун алган чыгармаларды жаратып жүрөрүңүз. Анткени кыргыз элибиз ар дайым сиздин чыгармаларыңызды күтүп, сүйүп угат. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө талант, өзгөчө үнгө ээ кыргыздын мыкты ырчы жигити Ильяз Андаш болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.